Сабай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин депутаттары белгилүү болгондой мындан 2 күн мурун чогулган жыйында жаңжал чыгарып, айыл өкмөт башчысына отчетун угуудан баш тартышкан. Алар айылдык кеңештин төрагасы кызматка мыйзамсыз келгенин белгилешкен. Бирок төрага өзүнүн билдирүүсүндө бул маалыматтар чындыкка дал келбесин айтып, ушул эле депутаттар ал жаңыдан кызматка келгенде колдоо көрсөткөнүн, азыр өз сөздөрүнө каршы чыгып жатканын кошумчалады. 2020-жылдын октябрь айында өлкөдө орун алган башламандык учурунда кошо дүрбөгөн жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөтүнүн имаратына барып, ичиндеги бардык нерселерди талкалап кетишкен. Учурда алардын үстүнө жазылган арыз каралай элек. Булардын артында кимдер турганын билебиз. Кайсы жогорку кеңеш депутаттар турганын билебиз полностью. Ошо артында только саясий да булар артында. Ошо 4-5 эле ызылдап келатат, калган элдин көйгөйүн чечпей атат, көрдүңүз. Только ошо төрөганы иштен алыш керек, өкмөт иштен алыш керек. Пожалуйста дедим, иштесе, пожалуйста, иштеп берсин. Депутаттардын жөн жерден чыккан нааразычылыктарынан улам айыл өкмөт башчысынын жасаган иштери боюнча отчет угулбай, айыл элинин бир катар көйгөйлөрү каралбай калды. Айылдык кеңештин төрагасы депутаттардын негизсиз жаңжал чыгаруусуна өлкөдөгү саясий туруктуулук таасир этип жатканын айтып өттү. Анан бир маселеге токтолоюн, бул жерде айтат, мыйзамсыз шайланды төрага дейт. Бүт нерсе мыйзамдуу. Анда буга чейин келип бюджетти бекитип берген ушу депутаттар турабы? 2018'de бекитип берди, 2019'da бекитип берди. Турабы? Анда алар деле мыйзамсыз болуп калбайбы анда, турабы? Канча айылдарга иш аткарылды. Алар деле мыйзамсыз болуп калбайбы анда? Мен мыйзамсыз келген болсом. Ошондо айтышпайбы, мыйзамсыз келдиң, мына иштериң мыйзамсыз. Колдо кошту эле жүрүштү го. Учурда өлкөнүн бардык аймагынын жашоочулары келечекке жакшы үмүт артып, бейпилдик орношун тилек кылып жатканда, Сабай айылынын депутаттары өз ишин так аткарып жаткан адамдардын ишине тоскоолдук жаратып, айылдын өнүгүүсүн артка тартып жатканы таң калыштуу. Андан көрө элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылып, алдыңкы шайлоону баш алмандыксыз өткөрүүгө даярдык көрүшсө болмок. Мунарбек Сайпидинов ал кызматка келгенден тарта Сабай айылында бир топ жакшы иштер жасалып, айыл өкмөттүн бюджети 14 миллиондон 29 миллионго көтөрүлгөнүн, жыйынтык болгон үчүн иштеп жатканын баса белгиледи. Ал жакында шайлана турган президент бул кырдаалга өз баасын берип, туура жакка чечип берет деген ишеничте.